Урматтуу Ош мамлекеттик университетинин жалпы профессордук окутуучулук курамы жана студенттер жамааты. Азыркы кырдаалга байланыштуу ар бирибиз үйдө болойлу. Урматтуу студент достор, аралыктан билим алууну улантайлы. Алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап, билим алгын ар убакта ар качан, билим сени көп нерсеге жеткирет. Биз жаштар билимге суусап турган убагыбыз. Кандай учурда, кандай шартта болбосун, биз билим алышыбыз керек. Өнөргө ээ болбосун окуу менен аз болсо да билимге пайда келген демекчи, биз да өз куралдарыбызды курчутуп, онлайн билим алып, кошумча сабак ойлойбуз достор. Билимдүүнүн түнү күн, билим сиздин күнү түн. Мактажис болом десең, билим алгын күнү түн. Келиңиздер студент достор, өз келечегибизди өзүбүз куралы. Билим нан жана суу сыяктуу элдин эң муктаж болгон нерсеси. Билимдин турмушта орду абдан чоң. Билими жок адам канаты жок куш сыяктуу демекчи, биз да өзүбүздүн окуубузду дистанттык аралыкта улантып жатабыз. Кантип кандай десеңиздер, биз келбит программасына расписаниябызды көрүп, эжекелерибиз WhatsApp, AVN, Zoom аркылуу бизге лекцияларын өтүп жатышат. Ар бирибиз өздүк гигиенаны таза сактап, ата-энелерибизге жардам бергенче, ага эжекелерибиз менен биргеликте аралыктан билим алабыз. Келечек биздин жана сиздердин колуңуздарда. Андыктан келечекти бирге куралы. Билим азыгы, билим өнөр кызыгы демекчи, урматтуу Ош муну студенттери, биз кайда жана кайсыл жерде болбойлу ар дайым билим алууга умтулабыз. Тоскоолдук болбосо ийгилик болбойт. Билим алууда кандай тоскоолдуктар жаралбасын, биздин университет сайттар аркылуу билим алуу шартын түзүп берүүдө. Рахмат сага университетим. Экпей эгин чыкпас, үйрөнбөй билим жукпас. Ар дайым бизди жакшылыкка үндөгөн жакшы иштер менен алек бололу. Кечке чейин өмүрүң калса, түшкө чейин билим ал демекчи, ар дайым кайсыл жерде, кандай жайда болбосун билим алууга умтулалы. Келечек сиздин жана биздин колубузда. Арыбаңыздар, урматтуу Ош мунун мугалимдери, студенттери жана ата-энелер жамааты. Азыркы кырдаалга карабастан, Ош мунун мугалимдери балдарыбызга үзгүлтүккө учуратпастан билим берип жатышат. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, сиздер дагы мугалимдердин эмгегин баалап, балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын билим алуусуна шарт түзүп, убакыт бөлүңүздөр. Окуулар дистанттык түрдө өтүп жатат. Ошол себептен биз ата-энелер балдарыбызга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берели. Студенттерге кеңешим, жекече көбүрөөк изденгиле, маалымат булактары бар, интернет бар, китептерден да изденсеңер болот. Китептерди көбүрөөк окугула. Китеп окуганга мүмкүнчүлүгүңөр болбой калса, аудио китептерди телефонуңарга жүктөп уксаңар да болот. Урматтуу ата-энелер, үй бүлөдө тынчтык болсо, бейкуттук да болот. Балдар биздин келечегибиз. Барыбыз балдарыбыз үй бүлөбүз менен аман. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер, урматтуу студенттер. Азыркы мезгилде дистанттык окутуу мугалимдерге дагы, студенттерге дагы эч кандай кыйынчылык жаратпайт деп ишенебиз. Анткени санариптик сабак бүгүнкү учурдун мезгил талабы. Учурда ар бир мугалим жаңы программалар, жаңы технологиялар менен иштеп, үзгүлтүксүз иш алып барууда. Андыктан урматтуу ата-энелер, ага эжекелер, студенттер, кандай гана кырдаал болбосун, билим берүүнү үзгүлтүккө учуратпашыбыз керек. Азыркы мезгилде медицина кызматкерлери, ички иштер органдарынын кызматкерлери же кайсы кесиптин ээси болбосун активдүү иштөөдө. Мына ошолордун катарында биздин мугалимдер жамааты дагы ар бир студент менен тыгыз байланышта болуп, алардын сабактарын көзөмөлдөөдө. Учурда президенттин, өкмөттүн, билим берүү министрлигинин жана ошондой эле билим берүү системасына тиешелүү бардык жетекчилердин оюн угуп биз колдошубуз керек. Мындан кыйын кырдаалда дагы билим берүү үзгүлтүккө учураган эмес. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарга жардам берип, алардын окуусуна шарт түзүп бериңиздер. Ал эми мугалимдер жамааты дагы кайраттанып, кайратыңыздан талбаңыздар. Кыргыз эли улуу эл, кыргыз эли эрктүү эл. Ар бириңиздер тазалыкты жана тартипти сактаңыздар, сабырдуу болуңуздар. Биз ошондо гана бул илдетти чогуу жеңебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аралыктан билим алып, бул илдетти үйдө отуруп жеңебиз.